акчасыз жана үйсүз калып кетишиңиз мүмкүн. Ошонун баарын мен силерге азыр айтып берем. Ассаламу алейкум туугандар. Арендага үй алып атканда силер биринчиден договор түзүп атканда алданып калышыңар мүмкүн. Потому что договор туура эмес түзүлүп калышы мүмкүн. Экинчиси, договор түзүп атканда экинчи адам жок болчу. Бирок силер ал адамды билбечү. Бирок ал келип туруп, мен билбечү, мен эч нерсени билбейм деп, ошол үйдө жашайм, ушул үйдө прописым деп кирип жашашы мүмкүн. Үчүнчүсү туугандар, квартиранын ээси договордо көрсөтүлгөн мөөнөттөн эрте бошотуп, сразу чыгып кетиши мүмкүн. Экөөң үй алганда силерди үйдүн ээси кантип алдашы мүмкүн. Мен мүлкүмдү сындырып койдуң, же болбосо имуществом урдап кеттиң деп, силерди коркутат, сотко берем деп, жана акчасын өндүргөнгө аракет кылат. Бешинчиси туугандар, өзүбүздүн эле кыргыз туугандар комнатаны, квартираны өткүзүп сатып берип атат. Бирок баарыңарга белгилүү болгондой эле, аягында же квартира жок, же акча жок, же биздин кыргыз тууганыбыз жок. Планета 312-ге кайрылсаңар, биз сиздерге юридикалык жактан таза жана ишенимдүү үйлөрдү таап беребиз.